Kırgız dili 11. klas. Salamatsыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы eskirgen сөздөр, историзмдер. Ырды окуп, кара тамга менен жазылган сөздөргө маани беребиз. Сапардан баш тартканды, төбөсү ачык көгүрсүн, ак бараңдын огурсун, ак милтенин чогурсун, ай балтанын мизурсун, сыр найзанын учурсун. Өзүңөр билгендей, балдар, Манас эпосундагы Манас жоокерлери менен жоого аттанардын алдында ант берген ырсаптары. Бул жерде ак бараңдын огу, ак милтенин чогу, ай балтанын мизи, сыр найзанын учу деп өздөрүнүн эр жүрөктүүлүгүн ушулардын учуна коюп, жанын, канын бергени бара жаткандар. Эмесе сөздөргө маани беребиз. Ак бараң. Бул ошол мезгилдеги жоого көтөрүүчү согуштук курал. Ак милте согуштук курал, ай балта согуштук курал, сыр найза согуштук курал. Төртөөнү тең балдар. Баатырларыбыз душмандарына колдонушкан. Эмесе сабагыбыздын кийинки бөлүгүнөн бул сөздөрдү дагы тереңирээк билип алабыз. Көңүл бурабыз. Мурда эл арасында кеңири колдонулуп, кийин эскирип же аталышы башка сөздөргө оошуп колдонуудан чыгып калган сөздөр эскирген сөздөр деп аталат. Алар ак бараң, ай балта, туулга, соот, саадак, болуш жана башка. Эскирген сөздөр эки түргө бөлүнөт. Историзмдер жана архаизмдер. Эскирген сөздөр эки түргө бөлүнөт. Историзмдер жана архаизмдер болот. Бүгүн көңүл буруучу темабыз историзмдер. Тарыхый сөздөр балдар. Тарыхый бир доорго, мезгилге таандык болуп, бирок учурда активдүүлүгүн жоготуп, ошол доорду чагылдырууда, элдик оозеки чыгармаларда, көркөм адабияттарда, жазма эстеликтерде колдонулган сөздөр. Мисалы, датка, зекет, кыркчоро, миңбашы, бек, хан, таажы, сарбаз, атчан аскерлер деген маанини түшүндүрөт. Эсиңерде болсо балдар, бул сөздөрдү кыргыз адабияты сабагынан, Манас Семетесейтек эпосторунан, адабияттагы Төлөгөн Касымбековдун тарыхый романы болгон Сыңган кылыч, Төлөгөн Касымбековдун Сыңган кылыч романынан кездештиргенбиз. Эмесе сабагыбыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Балдар, сүрөттөрдөн эмнелерди көрүп турасыңар? Силер бул буюмдардын аталыштарын билесиңерби? Келгиле анда.
чогуу карап чыгалы. Берилген сүрөттөрдүн үчөө тең согуштук жоокер куралдары балдар. Калкан. Берилген сүрөттөр жоокерлердин буюмдары. Биринчи калкан. Калкан балдар найзадан, кылычтан, күрсүдөн сактануу үчүн темирден жасалган калканыч. Жоокерлер душманына эрөөлгө чыкканда дал ушул калкан менен өз жандарын сакташкан, коргоп турушкан. Ал эми экинчидеги сүрөт болсо саадак. Саадак бул жанын жебеси салынуучу атайын баштыкча. Саадакты ууз апаларыбыз, энелерибиз алтын күмүштөн көнөрүп, саймалап, кооздоп тигишкен. Ал эми үчүнчүдөгү сүрөтүбүз акбараң. Акбараң да балдар жоокердик курал. Çocuk başı. Yazganım kural deyim, kular deyim. Akbaran ballar. Ölçü sadece o şeyden ölçüsü bulak gitsin. Eski mıldıktın ündörü. Ündörü deyinді. Бұл өшіріліп өтесін, наранын өшіріш керек та. Бұл запись болып ататтан, клеткаға кіргеннен кейін болды запись болып. Акбараң eski мылтыктын түрү. Жоокерлер акбараңдан башка дагы аталыштарын айтып жүрүшкөн. Ак келте, көк келте, жазайыл, очогор деген сыяктуу. Эсиңерде болсо балдар, ушул сөздөрдүн көпчүлүгүн биз маанасы эпосунда укканбыз. Demek, tarixi сөздөрдүн маанисин түшүнүп алуу үчүн, берилген сөздөрдү карайбыз. Акбараң, ак келте, очогор, жазайыл, койчагыр булар балдар мылтыктын түрлөрү жана эскиче аталыштары. Айбалта, мийиздүү, сабы узун болоттон жасалган курал. Добулбас, урушта урулуучу барабан. Соот, темир чынжырдан жасалган тор жоо кийими. Туулга, темир баш кийим. Чарайна, төшкө тагуу үчүн жасалган темир такта. Он башы, жүз башы, миң башы жоокерлердин башчысы. Датка, жерлердеги бийлик өкүлдөрү. Мударист, билимдүү, көп окуган. Бул жерде көңүл буруп, жакшылап маани берсек, көпчүлүк сөздөр жүрөк жоокерлерибиздин буюм тайымдары жана кийимдери, согуштук
курал жарактар экен балдар. Эмесе сабагыбыздын эң негизги болгон бөлүгүнө өтөбүз. Калем сабыбызды алып, дептерибизди ачып, берилген текстти жазып, историзм сөздөрдү таап астын сызып, маанилерин айтып бергиле. 20дай куралдуу сарбаз эки топ болуп күңкүлдөшүп сүйлөшүп турушкан экен. Нүзүп алардын арасынан Жармазар гарнизонунун бир жүзбашчысын тааныды. Ошол 1845-жылдын жазында Мусулманкул миңбашы ордодо жокто сатып алды датка капыстан ордону басып, Шералы ханды өлтүрүп, Алым хандын уулу Муратбекти хан деп жарыялап жиберди. Муратбек 11 күн гана таажы кийди. Бул окуядан шекшинген Аптабачы жүзүн буруп, сыр берген жок. Ал ишти Элүүбашы, жүзбашчылар уюштургандыгы элге маалым болду. Балдар, берилген текстибиз Төлөгөн Касымбековдун Сыңган кылыч романынан. Эскирген сөздөрдү таап, астын сызып бүткөн соң, кийинки тапшырманы иштейбиз. Берилген сөздөрдүн тамгасынан сөз курагыла. Бул жерде балдар бир аз ойлонуп, ой жүгүртүп, мээге чабуул жүргүзөт экенбиз. Сөздүн маанисин айт. Бул кандай сөз дейт? Булдурсун, 40 жоро. Бул сөздөрдүн маанисин айтып, көрүп турганыңардай ар бир тамгадан сөз кураштырасыңар. Мисалы, болуш. Болуш балдар. Россия мезгилиндеги бир административдик бөлүнүштү башкарган адам. Ал эми экинчи сөзүбүз 40 жоро. Бул жерден очогор деген сөздү таптык. Очогор деген сөз мылтыктын эскиче аталышы. Калгандарын өз алдыңарча иштеп, маанилерин түшүндүрүп, калган сөздөрдү өз алдыңарча таап, маанилерин түшүндүрүп, жооп бересиңер. Тапкан сөздөрүбүздү дептерибизге жазып алабыз. Эмесе дептерибиздин тапшырма бөлүгүнө бүгүнкү тапшырманы жазабыз. Тапшырма. Эскиче жыл эсебин чыгарып, календар түзгүлө. Бул аталыштар лексиканын кайсы катмарына кире турганын айтып бергиле. Жылдын аталыштары: чычкан, уй, барс, коён, улуу, жылан, жылкы, кой, мечин, тоок, ит, доңуз. Жыл сүрүү боюнча балдар, булардын бардыгын ар бирибиз билебиз. Андыктан 2008 жылдан баштап учурдагы үстүбүздөгү 2020 жылга чейин жылга чейинки мезгилди календар боюнча бөлүштүрүп жазасыңар. Жана аталыштарын тактап айтып бересиңер. Аткарып бүткөн соң тапшырманы мен өздүк баракчама жүктөп,
өз упайыңарды алганга аракет кылгыла. Сабактын кийинки бөлүгүнөн кийинки сабактардан жолугушканга чейин саламатта болгула.